Кээде интернетке сабактарыбыз чыгып атат. Кээ бирөөлөр комментарий жазып атат. Устаз, сабактарыңыз жакшы чыгып атат. Алла разы болсун, өмүрүңүзгө береке берсин. Бирок өтө көп кыйкырат экенсиз. Өтө бир ашырып берет экенсиз. Бир аз бир күлдүрүп айтсаңыз болбойбу дейт. Элдин баары мечитке келип, ыймандуу болуп, арак ичпей, сөгүнбөй, мен могул жерге келсем, ушу баардыгы эле ушу таксы жүрүң намазга деп калганда менин кошуналарым ошондо прикол айтышты баштайт элек. Жеңелерибиз жалаңач маршруткада, кыздарыбыз мини юбкада, өзүбүз айт намаздан чыгып азырланган келсе ичебиз. Пешинге көпчүлүгүбүз келбейбиз. Анан кантип биетте прикол айтасың, күлдүрүп маселе айтасың. Элдин баары тозокко кетип атса, машалла, машалла кетип атасыңар дейсиңби? Ыймандуумун дегениң бирин-бири алдап атат. Мародердун баары, мошенниктин баары ушу мечиттен чыккандар. Мечит салдым дейт, башка кылдым дейт, бүт коррупционерлер. Анан кантип биетте күлдүрүп маселе айтасың? Sen aytқан сөзден бирөө бир таасирленбей атса, оңолбой атса. Кудайыма шүгүр, эгемендүүлүк алгандан бери 30 жылдан бери биз кошуна өлкөлөргө караганда алдыга чыктык. Мактансак болот. Устаздарыбыз көп, молдолорубуз көп, намазкандарыбыз көп. А бирок уурулук боюнча, коррупционерлик боюнча, мошенничество боюнча, мародерлук боюнча да калдабыз биз. Жана эсиңиздерде болсо бир айттым элем. Орустар бизде бирөөдүн буюмун урдаганды мародер дейт. Көргөзбөй алганды вор дейт. Алдап кеткенди мошенник дейт. Бу мамлекеттикин жегенди коррупционер дейт. Бу селерде ham шунтип ар бири өз-өзүнчө айтылабы десе, бизде мунун баарын бириктирип коюп хажака дейт. Бул деген сөз бүт намаздан чыккандар эле кылат деген сөз да. Анан кантип күлдүрүп маселе айтасың? Урматтуу жамаат, мен кыйкырсам, кыйкырбасам дагы, хидаят Алланын колунда.